Президент Садыр Жапаров кумарканаларды чет өлкөлүктөр үчүн ачууга уруксат берген мыйзамдарга кол койду. Кол коюлган эки мыйзам расмий түрдө Кыргыз Республикасындагы оюн иши жөнүндө жана оюн ишинин маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө деп аталат. Түшүндүрмөдө мыйзам инвестицияларды тартуу аркылуу мамлекеттик бюджетке кошумча ресурстарды алып келүү үчүн жазылганы маалымдалды. Казинолорду балдар бакчасынын, мектептердин, университеттердин, окуу, медициналык жана диний мекемелердин, ошондой эле турак жай имараттарында ачууга болбойт. Оюн-зоок жайларына кыргызстандыктар, 21 жашка чыга элек чет элдик жарандар, ишке жараксыз чет элдиктер кардар катары кире албайт. Казинонун бир оюн ойнолуучу үстөлү, башкача айтканда, бир флот үчүн салыктын өлчөмү 2022 жылы 750 миң сом, 2023 жылы 1 миллион, 2024 жылдан тартып 1 миллион 250 миң сом болоору белгилүү болду.